Мисалы бизде 1 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин бизде эмне күтөт? Коомдук саясий процесстерге сиз мындай көрөгөчтүк кылып анализ жасап бере аласызбы? Өткөндө Азаттыктын түз эфиринде ыңгайсыз суроолордо 3 киши чыгып калдык. Алмаз Акматалиев, Темир Сариев, мен. Ошондо бир аябай кызык окуя болду. Кечээ мени менен күрөшүп аткандар, кечээ бизге парламенттик башкаруу керек дегендер, бүгүн бизге президенттик башкаруу болбосо болбойт экен дегендей сөздөрдү айтышты. Кимдер? Темир Сариев мырза? Жок, Акматалиев мырза. Анан мен айттым эле, барекелди азаматтар. 10 жылдан бери какшап келем. 10-жылкы референдумда айттым эле, бул конституция Кыргыз Республикасын туңгуюкка алып барат деп кыйкырдым эле. Ошондо бүтүндөй баары мени менен күрөштү. Колдорунан келгенче сабашты. Сындабаган журналисти калган жок, башкасы калган жок. Мадумаров дайым агымга каршы сүзөт. Буга жакпайт эч нерсе. Кечээ 16-жылкы конституция референдум өткөргөндө айттым эле. Бул конституция Кыргызстанды мамлекет катары жок кылат. Эми караңыз. 2016-жылы 31-декабрда президент Атамбаев чыгып Ала Тоо аянтында айтты. Көрсө бул конституцияда ар бир кадамында мина коюлуптур, бомба коюлган экен. Муну тез өзгөртпөсөк болбойт. А эмне үчүн 6 жыл баштамады Умаров ушуларды айтса укпадың садагам? Неге укпайсың? Кечээки 16-жылдагы конституциясыны мамлекетти жок кылууга алып барат дедим бул конституцияны. Баары тепкилешти Мадумаров. Жыргашты. Эми бүгүн айтып атат, бул конституция менен өлкөнү өнүктүрүүгө болбойт экен. Өлкөнү өнүктүрүү эле эмес, өлкөнү сактап калууга болбойт бул конституция менен. Ошондо сиз жалгыз калдыңыз көгөрүп, жалгыз калдыңыз, көнбөйсүзбү көгөрүп тура бербей деп мени менен урушушкан. Эми ошолор бүгүн айтып атат, президенттик болбосо болбойт экен. Эми үчүн мени менен 10 жыл күрөштүңөр да бүгүн айтасыңар десем, билесизби, Акматалиев эмне деди? Элдин баары Мадумаровтой акылдуу эмес да алдын көрө билген деп. Алдын көрө билбеген саясатчы дагы эртең кандай болоорун саресеп салып, көз чаптырып, акыл калчап түшүнбөгөн саясатчың дагы элди дагы, мамлекетти дагы жарга алып барып андан ары карай кулатып жүрөт. Бүгүнкү саясатчыларың эртеңкисин эмес, түштөн кийин эмне болушун билбеген бир көрпендилер отурат. Түшүнбөйт. Эмнеге ошол жерге келип отуруп калганын да түшүнүшпөйт. Кайгыбыз ушунда. Күнөө алардабы? Коом дагы тартыш керек. Демек сиздин оюңуз боюнча биз президенттик башкарууга бармайынча биз оңолбойбуз. Же болбосо аң сезимди өстүрүп туруп, мына Арменияны караңыз. Пашинянын келгенине 1,5 жыл болуп атат. 1 жылдын ичинде $115 миллион кустуруп төктүрдү. Бир. Экинчиден, ички дүң продукциясы 7,9% өстү. 1 жылда. 1 жылда. Эмне себебинен? Карап көрүңүз, аналитиктердин берген маалыматы боюнча. Бүтүндөй коррупциялык системаларды токтоткондугу менен. Болбосо аларда бизге окшоп көмүрү жок, бизге окшоп темири жок, бизге окшоп кен байлыктары, алтыны жок. Жок, газы да, мунайы да жок. Тартипти ордуна алып келип коюп койду. Бүгүнкү күндө эң көп, эң төмөнкү айлыгы $162. Орто айлыгы $308. $308. Бул СНГ өлкөлөрүндөгү биринчи көрсөткүч. 1 жылда. Демек, эгер биз туура адамды тандасак, таза бийликти тандасак, өлкөнүн өсүп кетишине эч кандай күмөн жок да. Бизде аябагандай чоң байлыктар бар. Тилекке каршы жанагы сиз өзүңүз айткандай бүтүндөй коррупциялык топтор, президенттин тегерегиндегилер,
ошону колдойбуз деп азыр бүгүн партия түзүп аткан баягы жүгүрүп жүргөн жүгүрүктөр бүтүндөй Кыргызстандын байлыгы ошолордун чөнтөгүнө кетип баратат. Эл өзү менен өзү. А мурда андай эмес беле? Мурда бар, айтып атпаймынбы? Мурда деле бар. Бирок момундай жапайы деңгээлге чыккан эмес. Мына караңыз, 2005-жылды салыштырыңыз. 2005-жылы Акаев кетип, жаңы бийлик келгенде биздин бюджетибиз 24 миллиард сом эле. Бир жылдан кийин 38 миллиардка чыкты. Экинчи жылы 64 миллиардка чыкты. Момундай өсүш дагы бир жолу айтам. Аналитиктер болсо айтсын. Мындай болгон эмес. Курулуш 144% өскөн. Муну сырттан келген баягы баягы тетиктер деп коет, оборудование деп коет. Ошолорду бүтүндөй салыктан бошотуп салгандын натыйжасында Кыргызстанга жаңы технологиялар келип баштады. Ошолордун бүгүнкү күндөгү жетишкен ийгиликтерибиз ошол мезгилдеги себилген үрөөнүн түшүмдөрү. Заматта эле бере койбойт. Бир алманын көчөтүн алып барып отургузуп койсоңуз дагы жок дегенде 3 жылдан кийин берет.